Birinci topsun, harflik düzgün basamak. İkinci topsun, okurmansın, ikinci top okur. Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы. Топко да бөлүнүп алдык, маанайыбыз кандай? Эң сонун. Азаматсыңар. Менин да маанайым сонун. Эмесе бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбызды баштаардын алдында балдар, алтын эреже менен тааныша алалы. Доскага көңүл бөлөбүз. Биринчи тартипти сактоо балдар, убакытты үнөмдөө, бири-биринин оюн угуу, сабакка активдүү катышуу, өз оюн эркин айтуу. Алтын эреже менен дагы таанышып алдык. Эмесе балдар, топтук таймаш болгондуктан топтук баалоо менен дагы силерди тааныштырып өтөйүн. Топтук баалоодо балдар, эгерде суроолорубузга туура жооп берген болсоңор 2 балл болмокчу. Ал эми суроолорубузга толук эмес жооп болгон болсо, анда 1 упай берилет. Такыр жооп бербеген болсоңор, упай берилбейт. Өтүлгөн темаларга кайталоо жүргүзүп алалы. Айткылачы, булар кандай фигуралар? Биринчидеги чекит А, экинчидеги түз сызык. Azamatsın, Шоолар жана кесинди. azamatsın. Данакер айтып кой. Эки чекиттин арасындагы бөлүк кесинди деп аталат. Азаматсың. Туура айтасыңар балдар. Биз чекитти, түз сызыкты жана шоола менен кесиндини көрүп турабыз. Бизде чекит менен түз сызыкка аныктама берилбейт балдар. Кайсыл фигуралардын жардамы менен түзүлдү балдар? Бул эки шоола чыкты, мындан Бул жерде О чекитин көрүп турабыз. Жана андан чыккан ОА жана ОБ шоолаларын көрүп турабыз. Демек, бир чекиттен чыккан эки шооладан түзүлгөн фигура бурч деп аталат экен балдар. Демек, биз АОБ бурчун көрүп турабыз. Бул деген бурч белги. Бүгүнкү өтө турган темабыз бурч, бурчтун түрлөрү. Бүгүнкү өтө турган темабыз бурч, бурчтун түрлөрү боюнча эмнелерди билгиңер келет? Бүгүнкү сабагыбызга максат коюп алалы. Бурчтун кандай түрлөрү бар экенин билгим келет. бурчтардын түрлөрү боюнча мисал иштөөнү үйрөнгүм келет. Нурел, айта бер. Бурчтар жөнүндө маалымат алгым келет. Бурчтун кайсы жерде кездешкенин билгим келет. Мен бүгүнкү сабакта бурч эмне экенин билгим келет. Бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Бурч жана анын түрлөрү боюнча жаңы билимдерге ээ болосуңар. Алган билимиңерди пайдаланып, ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Ошондой эле керектүү учурда жашоодо пайдаланууга көнүгөсүңөр. Бул фигура бурч. Аны О чекитинен чыгычу ОА, ОБ шоолаларынан түзүлгөн АОБ бурчу деп окуйбуз. Мында О чекити ушул бурчтун чокусу, ал эми ОА, ОБ шоолалары болсо, бул бурчтун жактары болот. Демек, бул бурч белгиси балдар. Бурч белгиси биз француз математиги Фер Эргон математика илимине киргизген. Бурчту эки түрдө жазууга болот экен. А, О, Б бурчу деп 3 тамга менен. Бул чокусу ушул 3 тамганын ортосунда жазылат. Ошондой эле О чекитинен дагы О бурчу деп жазсак дагы болот. Демек, бул жактары бир түзүүчү бурчту жайылган бурч деп атайбыз. Жайылган бурчтун жарымы тик бурч деп аталат. Тик бурчтан кичине бурч тар бурч деп аталат. Тик бурчтан чоң бурч, бирок жайылган бурчтан кичине болгон бурч кең бурч деп аталат экен балдар.
бурчтардын жашоодо кездешүүсүн айтып өттүңөр. Эми сүрөткө көңүл бөлөбүз балдар. Бул үйдүн бурчу, балдар. Үйдүн бурчун биз үстүнөн караганыбызда кандай бурчка окшоп атат? Бул тик бурчка окшоп атат, Ошондой эле бул сандардын арасында дагы тар бурчтар бар, балдар. Мынакей карап көрсөңөр. Ошондой эле курулушта дагы бул жерден биз бурчтарды көрүүгө болот, Бул жерден кең бурчту көрүүгө болот, тик бурчту көрүүгө болот. Ошондой эле тар бурчтарды дагы көрүүгө болот экен. Эмесе балдар, биз бурч жөнүндө, бурчтун түрлөрү жөнүндө маалымат ала алдык. Эми топтук иш балдар азыр китебиңердеги 710-711 мисалдарды иштейбиз. Биринчи топко 710 мисал, ал эми экинчи топко 711 мисал берилет. ОА, ОБ, ОС шолаларын сызып, жактары ошол шолалар болуп эсептелген бурчтарды жазабыз, балдар. Канча бурч бар экендигин көрсөтөсүңөр. Силерди тапшырманы аткарууга 2 мүнөт убакыт берилет. Ал эми тапшырманы аткаргандан кийин жооп берүүгө 1 мүнөт убакыт берилет. Эмесе убакыт кетти, балдар. Бул N-O-M бурчу. Бул бурчтун белгиси. O-N жана O-M шололары бул бурчтун жактары. С-Д чекити бурчтун ичинде жаткан чекиттери. F чекити бурчтун сыртында жаткан чекити. Бул О чекити. Биз О-А, О-В, О-С шололарын түзүп алдык. Бул жерден биз А-О-С кең бурч, А-О-В тар бурч, Тар бурчу пайда болуптур дагы. Б-О-С тик бурч пайда болду. Бул жерде биз бардыгы биригип 3 бурч пайда болуп, эгерде А-О-С болсо кең бурч болуп. Азаматсыңар, туура. Эмесе балдар, биринчи тапшырмабызды баалап коелу. Демек, биринчи тапшырманы толук аткаргандыгыңар үчүн биринчи топко 2 упай. Ал эми экинчи топтун дагы тапшырмасын бардыгын туура толук аткаргандыгы үчүн экинчи топко дагы 2 упай берем, балдар. Азаматсыңар. Балдар, эмесе бурчтун түрлөрү боюнча дене көнүгүүлөрүн жасап алабыз. Жайылган бурч, тар бурч, тик бурч, кен бурч, эмесе кийинки китебиңердеги 715 мисалды баскетбол оюнун ойноо менен улантабыз. Китебибизди ачып карайбыз. Биз бул мисалыбызды баскетбол оюну менен баштайбыз. Мында туура жооп болгон болсо, анда тобубуз шакекчеге келип түшөт. Ар бир топко 2ден тапшырма берилет, балдар. Мен башында силерге айтып өттүм. Бурчтар түрдүү абалда турушу мүмкүн, балдар. Биринчи топко 2 суроо берем. Мынакей. Бул кандай бурч, балдар? Жоо.
Азаматсың. Туура жооп. Кийинки. Азаматсыңар балдар. Туура жооп. Бул экинчи топко суроо балдар. Бул кандай бурч? Айдана. Азаматсың. Кийинки суроого өтөбүз балдар. Данаке. Кең бурч. Азаматсыңар балдар. Бардыңар бүгүн туура жооп айттыңар. Азыркы баскетбол оюну менен аткарган мисалдарыбыздын жоопторун туура аткардыңар. Эмесе кийинки баалоого өтөлү. Демек, туура жооп берген үчүн биринчи топко дагы 2 упай. Ал эми экинчи топко дагы 2 упай. Балдар, сагызды түшүндүрүүдө бурч белгисин математика илимине киргизген ким деп айттык? Эригон. Бул француз математиги болгон балдар. Ошол Пьер Эригон силердин бурч жөнүндөгү түшүнүүңөрдү байкайын деп силерге кандаган суроосу бар экен. Эмесе балдар, Пьер Эригондун суроосуна көңүл бөлөбүз. Кана балдар, сааттын жебелерин пайдаланып, бурчтун турлорун, тик бурч, тар бурч жана кен бурч болгон учурларын көрсөтүп бергиле. Азыр Пьер Эригондун суроосуна биздин 716 мисалыбыз китептеги туура келет экен. Сааттын жебелери менен балдар бурчтарды көрсөтүп бересиңер. Сызып койсоңор болот, Убактыбыз кетти. 1 минут убакыт берилет. Балдар, убактыбыз бүттү. Кана кайсы тобубуз даяр? Биринчи топтон келгиле. Бизге тапшырма жайылган бурч жана кең бурч берилген. Мен азыр жайылган бурчту көрсөтүп берем. Бизде саат 6:00 болгондо жайылган бурч болот. Ал эми саат 7:00 болгондо кең бурч болот. Азаматсыңар балдар. Силердин бул жерде көрсөткөнүңөр дагы туура болуптур, Бизге тик бурч менен тар бурч тапшырмага берилген. Мен азыр сааттан көрсөтүп берем. Саат 3 болгондо бекте тик бурч болот. Бекте 4-төн 10 өткөндө тар бурч болот. Тар бурч болот экен, Азамат. Дагы саат канча болгондо тик бурч пайда болот? 9 болгондо кандай бурч пайда болду ба? Тик бурч пайда болду. Тик бурч пайда болду. Дагы бир тик бурч пайда болду. Демек балдар, биринчи топко жайылган бурч менен кең бурч берилген, саат 6 болгондо жайылган бурчту түзөт экен. Ал эми саатыбыз 7 болгондо кандай бурч экен? Кең бурчту берет экен. Ал эми экинчи топко тик бурч жана тар бурч берилген. Саатыбыз 9 болгондо кандай бурч болот экен балдар? Тик бурч болот экен. Ал эми саатыбыз 10 болгондо бул жерибиз тар бурчту берди. Азаматсыңар балдар, силер суроолорго туура жооп бердиңер. Эмесе кийинки баалоо. Биринчи топтагы сааттын жебелерин туура көрсөтүп бергендиги үчүн балдар 2 упай берилет. Ал эми экинчи топтун дагы туура жооп бергендигиңер үчүн балдар силерге дагы 2 упай берилет. Азаматсыңар балдар.
Көптөгөн маалыматтарды билип алсаңар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бурч деген эмне, балдар? Кана, эмнени түшүндүңөр? Ким айтат? Бир чекиттен чыккан эки шооладан түзүлгөн фигура бурч деп аталат. Азаматсың. Демек, балдар, биз бурчту билип алыппыз, А бурчтун түрлөрүн дагы билип алдыкпы, балдар? Кана, ким айтып берет? Биринчи топтон. Умар. Бурчтун түрлөрү 4, алар жайылган бурч, тик бурч, тар бурч жана кең бурч. Кең бурч, Азаматсың. Биз бурч жөнүндө билдик, бурчтун түрлөрүн билдик, бурчтун жашоодо кездешүүсүн билдик, балдар? Алган билимиңерди практика жүзүндө изилдеп көрдүк, сааттар менен. Ошондой эле алган билимиңерди тест менен бышыктадыңар, балдар. Үйгө тапшырма, балдар. Үйгө тапшырма 195 беттеги 722, 723 мисалдарды иштөө менен мен силерге дагы QR код беремин. Бул QR коддо, балдар, тарыхый маалымат бар. Ушул тарыхый маалыматты үйдөн барып карап көрөсүңөр, эрегөн жөнүндө маалымат бар. Мен Пьер Эригон 1580 жылы туулганмын. Мен француз математики, астроном жана педагог болуп эмгектенгенмин. Мен жонундо маалыматтарды Википедия макаласынан тапсанар болот. Баалоого көңүл буруп, топтук упайларыңарды санап көрөлү. Биринчи топтуку 6 упай, ал эми экинчи топтуку дагы 6 упай. Азаматсыңар, балдар. Эки топ тең, бирдей 6 упайга ээ болсуңар. Бурч боюнча алгачкы түшүнүктү алдыңар. Бул болсо, балдар, бурчту өлчөөчү курал транспортир деп аталат. Кийинки сабакта транспортирди ала келесиңер. Бурч боюнча кызыктар али алдыда. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Бурч жөнүндө жакшы түшүнүк ала алдыңарбы? Азаматсыңар, балдар. Балдар, бүгүнкү сабагым силерге жаккан болсо, анда өзүңөрдүн оюңарды билдирип кеткиле. Баарын түшүндүм болсо, жашыл баштыкка, ал эми жаңы түшүнүп баштадым десеңер, сары баштыкка, ал эми түшүнгөн жокмун десеңер, кызыл баштыкчага салып коесуңар. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аягына чыкты. Мен силерге күндөлүктөрүңөргө баа коюп берем. Андан сырткары менин сабагыма эң мыкты катышкан менин окуучуларыма ушундай грамотам бар. Сен чиристенсиң. Математика сабагында жээндүүлүктү, тактыкты көрсөткөндүгү үчүн Азамат сыйланат. Шуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.